Кутмандуу күнүңүздөр менен күндүзгү сааттарга алынган кабарлар менен тааныштырууну баштайбыз. Кечээ 27 апрелде Мырзаке Каракулча Алай-Кууна жолунун 77-чакырымындагы күйүк тилкесинде УАЗ үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып, тар суусуна кулаган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, унаанын айдоочусу жолдон чыгып, тар суусуна кулагандыгы тууралуу маалымат Өзгөчө кырдаалдар министрлигине келип түшкөн. Кырсыктын кесепетинен жүргүнчү унаадан чыга албай калып, ал эми айдоочусу өз алдынча чыгып кетүүгө үлгүргөн. Бүгүнкү күндө издөө иштери улантуу үчүн Каракулча райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамына айгай жарыяланып, аталган райондун бөлүмүнөн 10 куткаруучу, жергиликтүү тургундардан 30 адам, Ички иштер министрлигинен 10 кызматкер жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Эске салсак, сууга кулаган жаранды кечээ жалпы 79 адам издешкен. Түнү коопсуздуктан улам издөө иштери убактылуу токтотулган. Президент Садыр Жапаровдун Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышууларда курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кайрылуусу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 апрелде Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышууларда курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Мамлекет башчысынын кайрылуусунун текстин төмөндө келтиребиз. Кымбаттуу кыргызстандыктар, өлкөбүз 2021 жылдын апрель айында, андан кийин 2022 жылдын сентябрь айында соңку тарыхындагы оор сыноолорду башынан кечирди. Кыргыз-Тажик чегарасында эки ирет кайталанган каргашалуу окуяларды ар бир кыргызстандык жүрөгү менен сыздап, терең кайгыруу менен кабыл алды. Айкөл Манасатанын урпактарыбыз деген көкжал жоокерлерибиз менен эл ичинен чыккан эр азаматтарыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн, өлкөнүн эгемендигин сактап калуу үчүн болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтүштү. Тилекке каршы бул каргашалуу окуяларда 99 жараныбыз курман болуп, орду толгус оор жоготууларга учурадык. 477 жараныбыз ар кандай жаракат алып, азыркы убакка чейин дарыланып келет. Эл уулдарынын мекен чегин көздүн карегиндей сактоодогу каармандыгы тууралуу эчен деген макала баяндар, көркөм китептер жазылып, даректүү фильмдер тартылып, болуп өткөн окуяны келечек муундун көз алдына тасмадай тартып бере турган мезгилдер али алдыда. Ата мекен үчүн кан жанын аябаган эрдиге, мекенчилдиги муундан муунга даңазаланып, элибиздин эсинде түбөлүккө сакталып калат. Жамы журтубуздун, жалпы мамлекетибиздин тикесинен тик туруп, жапатырмак колдоо көрсөткөндүгүнүн натыйжасында 2021 жылдын апрелинде өрттөлгөн турак үйлөр кайра курулуп, толугу менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Кагылышууда курман болгон мекендештерибиздин үй бүлөлөрүнө да өз убагында үйлөр курулду. Кагылышуунун кесепеттерин жоюу максатында 2022 жылдын 17 сентябрында Баткен жана Ош облустарынын административдик аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө, андан кийин 2022 жылдын 10 октябрында, 2022 жылдын 14-17 сентябрында Баткен облусунда куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыр тарткан Баткен облусунун Баткен районунун айрым калктуу конуштарын калыбына келтирүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыктарым чыкты. Аларга ылайык жарандардын талкаланган турак жайларын калыбына келтирүүгө мамлекеттин бюджетинен 1 миллиард 385 миллион 670 миң сом бөлүнүп берилди. Учурда талкаланган 418 үйдүн 381 бүткөрүлдү. Калгандарын калыбына келтирүү жаатында курулуш иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары жапа чеккен жарандардын найса берүүчү мекемелерге болгон 31 миллион сомдук карызы жоюлуп, 63 миллион сомдук найсалык келишимдердин шарттары жеңилдетилди. Каргашалуу окуяда эл жер үчүн курман болгондордун үй бүлөлөрүнө, жабыр тарткан жарандарга мамлекет тарабынан компенсациялар төлөнүп берилди. Бул багытта даректүү жардам чаралары дагы улантылат. Ардактуу агайын туугандар, биринчи жолку кагылышуудан кийин мамлекетибиз чир алып, чегара коопсуздугун бекемдөө максатында кечиктирилгис чараларды кабыл алганын билесиздер. Өлкө тарыхында алгач ирет республикалык казынанан куралдуу күчтөрүбүзгө заманбап аскердик техника жана башка керектүү жабдыктар сатылып алынды. Натыйжада экинчи жолку кагылышууда татыктуу жооп кайтарылып, мизим айтарылып, көптөгөн курмандыктардын болушуна жол берилген жок. Чегара коопсуздугун бекемдөө, жоокерлерибизди зарыл болгон жабдыктар жана техника менен камсыздоо жумуштарын мындан ары да улантабыз. Ата мекенибиздин асманы ар дайым ачык болуп, жергебизде тынчтык өкүм сүрсүн.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ташкент шаарына сапарынын алкагында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиевдин катышуусунда 2-чи Ташкент эл аралык инвестициялык форумуна катышты. Форумга дүйнөнүн 70 өлкөсүнөн 2500 адам катышты жана анда Акылбек Жапаров сөз сүйлөдү. Ал Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча стратегиялык жолборду ишке ашыруу, аймакты транспорттук туңгуюктан алып чыгып, 4 миллиардка жакын адамды байланыштырарын белгиледи. Ошондой эле Азиядан Түркия аркылуу Европага, жакынкы чыгыш аймагы, Иран, Перс булуңунун өлкөлөрү жана Түндүк Африкага жүк ташуу географиясын кеңейтерин кошумчалады. Мындан тышкары Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалы тууралуу айтты. Кыргызстанда өндүрүлгөн энергиянын дээрлик бардыгы жашыл болуп саналат, анткени ал гидроэнергетикадан алынат. Биз азырынча потенциалыбыздын 13%га жакынын гана пайдаландык. Бул негизги тармакты өнүктүрүү үчүн өлкөбүзгө чет элдик инвестиция керек жана биз бул жаатта эң жакын кызматташууга даярбыз. Мен оптимист адаммын жана биргелешкен күч аракеттерибизди жумшап, табигый артыкчылыктарды пайдалануу менен биз Борбордук Азия контингенттеринде жаңы экономикалык кереметтин мекени болуп калышына кепилдик беребиз деп ишенем. Биз биргелешип гана ийгиликтерге жетебиз, бүтүндөй аймактын, биздин өлкөлөрүбүздүн гүлдөп өнүгүшү үчүн жана бир тууган элдерибизге шарттарды түзө алабыз, деди Акылбек Жапаров. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу тууралуу келишимге 2022 жылы 14-сентябрда Самаркандда кол коюлган. Кыргызстан менен Кытайдын чек-арасы 29 апрелден 1 майга чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу УКМКнын чек-ара кызматынан кабарлашты. Чек-ара Кытайда эмгек күнүн белгилөөгө байланыштуу Кытай тараптын демилгеси менен жабылууда. Торугарт жана Эркечтан бекеттеринин унаалар жана жарандар 2 майдан тарта өтө баштайт. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун жалпы өндүрүшүн жана иш аракеттерин иликтөө максатында түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия жакында эле ишин жыйынтыктап, корутундусу менен тааныштырган. Аталган комиссиянын төрагасы депутат Арсланбек Малиев 19,2 тонна алтын боюнча мындайча жыйынтыкка келгенин парламенттин басма сөз кызматына билдирген. 19,2 тонна деген чоң көлөм, мындай өлчөмдөгү алтындын каякта экени белгисиз болуп жатканы боюнча маалымат көпчүлүктү бушайман кылды. Андыктан жагдайды иликтеген комиссия өз ыйгарым укуктарынан пайдаланып, аталган маалыматты ар тараптуу иликтеди. Көп адамдардан маалымат алынып, ийне жибине чейин тактадык. Анын ичинен Улуттук банкка барып, алтын запасын эсепке алуу жана сактоо процесси менен тааныштык. Таанышуу учурунда ар бир фракциянын жана депутаттык топтун өкүлдөрүнөн турган комиссиянын бардык мүчөсүнө каалаган жашикти тандап, аны ачып көрүү жана алтын куймаларын текшерүү мүмкүнчүлүгү берилди. Ал тургай алтынды кармап сүрөткө түшүп, бардык тасмага тарттык. Бул архив үчүн маанилүү. Ошондой эле 2023 жылдын 26 январына карата Улуттук банктын кампасында 43.944,3 килограмм алтын запасы сакталып турат. Тагыраагы 19,2 тонна алтындын жоголгону же белгисиз болуп жатканы тууралуу маалымат жалган. Аталган иштерди аныктаган бир да маалымат же тастыктаган кагаз тапкан жокпуз. Муну комиссиянын ар бир мүчөсү далилдеп бере алат, деди Малиев. Өздөрүнө өздөрү бий. Мыйзам боюнча депутаттар өздөрүнө маянаны өздөрү белгилейт. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов парламентарийлер 100 000 сомдун тегерегинде айлык маяна алып жатышкандыгын айтты. Мында маяна гана эмес, депутаттык фонд дагы кошуп эсептелген. Деген менен маянасы тууралуу башка депутаттар ачык айтуудан баш тартышты. Өткөн күз айларында депутаттык фонддун көлөмү көбөйгөнү тууралуу айтып, бирок ачык маалымат берилген эмес. Кененирээк кийинки материалда. Жогорку кеңештин депутаты Эмилбек Токтошов жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде акыркы 2 айдан бери депутаттык фондду кошкондо 100 000 сомдун тегерегинде айлык алып жатканын айткан. Айлык маяна тууралуу кеп козголгондо эл өкүлү мамлекеттик чини жана башка кошумча каражаттарды кошкондо жалпысынан орточо эсеп менен депутаттар 100 000 тегерегинде маяна алышаарын билдирген. Бир депутаттын айласы 100 000 жакын болуп калды. Мен 100 000 жакын алам. Президенттик администрациямыздан 2 ай болду. 1 ай чакан болду да. Көтөрүлгөндө. Октябрь аябында көтөрүлдү, азыр ошо ушундай 100 000 жакын алам. Президенттик администрациямыздан 1 ай чакан болду да. 2 ай болду көтөрүлгөндө.
өлчөмдө биз алабыз. Биз орточо биз ошону алабыз да, орточо деп. Маалыматты тактоо иретинде жогорку кеңештин пресс кызматына кайрылганыбызда алар маалымат бере алышпастыгын билдирип, айлык маяналар тууралуу ар бир депутат өзү айтса туура болот деп түшүндүрүштү. Мурдагы жылы депутаттардын айлыгы 26 000 сомго азайганы жарыяланган. Мындан улам маалыматка аныктык киргизүү максатында бир катар эл өкүлдөрүнө кайрылдык, бирок алар жооп берүүдөн баш тартышты. Булар итегил алып атышат. Итегил жеп атышат. Элге булар эмне кылып бир мамлекетти мына жакшы мыйзамдарды чыгарбай атышат. Чыгарат, анын аткаруусуна кайра контролду кылып карабай атышат. Ойлонуп, депутаттар да ойлонуш керек. Иш кылып атабыз, эмнеге 100 000 алып атабыз? Өздөрүнө суроо бериш керек. Биз элге ушу кылып берип атабыз, ушунчалык 100 000 алгыдай бир Айлыкты көбөйткөн жакшы 100 000 эме орточо эле пул акча. Эч нерсе келбейт азыр, инфляция, акчанын күчү жок. Эми ошол иштегендер бар, жок эмес бар. Ана залда отуруп сүйлөбөй, талкууга чыкпай жүргөндөр бар эми, кой аксагы менен жүздейт ала берсин. 2021 жылы президент депутаттардын айлыгын азайтуу жарлыгына кол койгон. Бирок 2022 жылдын 7-сентябрында жогорку кеңештин депутаттары биринчи пленардык жыйында өздөрүнүн айлыгын жана депутаттык фонддун көлөмүн жогорулатуу маселесин талкуулашкан. Жыйын жабык эшик артында өтүп, депутаттык фонд же айлык маяна канча сомго көбөйгөнү айтылган эмес. Депутаттык фонд депутаттарга айлыгынан тышкары берилип, алар уюлдук байланыш, күйүүчү май, канцелярлык товарлар, азык-түлүк жана башка чыгымдар үчүн колдонушат. Мүмкүн ар бир депутаттын баягы акылаты дейли бирдей эле болушу мүмкүн. Бирок көптөгөн депутаттардын баягы эмгек сиңирген даражалары бар да. Ар кандай мамлекеттик баягы чиндер бар, кеңешчи бар. Менимче ошол баягы кошумчалар менен жана надбавкалары менен кошуп келгенде 100 000 менимче бул даже аз да. Бирок жана өкмөт буга чейин ошол мына билим берүү кызматкерлеринин кандай эмгек акысын көтөргөнүн айтып келди, ачыктап. Муниципалдык кызматкерлерди саламаттык сактоо ачык эле келет. Анан ушул жогорку кеңешке келгенде эмне үчүн эгерде депутаттардын айлыгы көтөрүлгөн болсо, буга кандай ошол нормативдик документтер кабыл алынды, актылар. Ал жөнүндө эч ачыктаган жок. Депутаттардан интервью алып атканда эми Кудайдан корккону ошол колуна алып аткан эмгек акынын мынантип өлчөмүн айтып атат. Ал деген 100 000ден кем болбосо керек. Мен деле жеке ошол оюмда. Эгерде дагы бир жолу ошол жоопкерчиликти элдин өкүлү болуп тартып аткандан кийин ал эмгек акыга татыктуу болуш керек. Ал эми финансы министрлиги мыйзам боюнча депутаттар айлык маяналарын өздөрү аныкташат деп билдиришти. Мындан улам жалпы парламентке которулган сумма боюнча гана маалымат бере алышарын айтышты. Өткөн жылдары парламенттин бардык чыгымдарын кошкондо 7 миллиондун тегерегинде деп эсептелген. Депутаттардын айлык маянасы жана аларга каралган жеңилдиктер 10 жылдан ашык убакыттан бери талаштуу маселе болуп келет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Баткенде Россиянын каржылоосу менен логистикалык борбор ачылды. Кадамжай районунун акими Кутбидин Шакировдун айтымында долбоордун максаты окуучуларды сапаттуу тамак аш менен камсыздоо. Аталган борбор Баткен облусунун жашоочуларына да пайдасын тийгизери кошумчаланды. Фермерлер өндүргөн продукцияларын бул жерге сатат да андан ары аймактагы мектептерге бөлүштүрүлмөкчү. Бул долбоор инвесторлордун жардамы менен ишке ашууда. Башкы каржылоочу Россия болду деген аким. Логистикалык борбордун ачылышына Россиянын Ош шаарындагы консулу Андрей Бибишев, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын Кыргызстандагы өкүлү жана директору Кожиро Накай, Россиянын тармактык тамактануу институтунун эксперти Анатолий Максимов жана Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Негизги инвесторлор болуп Россия Федерациясы болуп эсептелинет. Анан бул долбоордун эң негизги максаты биздин 1-4 класстар үчүн, окуучулар үчүн сапаттуу тамак аш азыктарын жеткирүү болуп эсептелинет. Кыргызстанда 1 май күнү жана 5-9 майга чейин эс алуу күндөрү болот. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти.
Кызматкерлердин дем алышы жана жумуш эмес майрам күндөрүн сарамжалдуу пайдалануу максатында министрлер кабинетинин атайын токтому кабыл алынган. Ага ылайык 5 күндүк иш жумасынын графиги боюнча иштеген мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн 5 майдан 9 майга чейин дем алыш күндөрү болот. Ал эми 8 майдагы иш күн 13 майга которулат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 1 май эмгекчилердин күнү, 5 май Конституция күнү, 9 май жеңиш майрамы белгиленет. Сиздер бул сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Алдыда бүгүнкү күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Биз сиздер менен саат 15:00 кезигебиз. Биздин канал менен калыңыздар.